إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтың елшісі деген сабағыбызды баштап, бір-екі сабақ алдық. Ошонун уландысы бүгүн дагы иншаллах уланмакчы. Өткөн сабактарда биз Muhammedun Rasulullah деген маанисин түшүндүк. Ал Muhammed саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын элчиси деген маанини билдирет деп айтып, ошого байланыштуу кээ бир маселелерди алганбыз. Андан кийин ошол ким Аллах субхана тааланын элчисин моюнга алып, ага ишенип, ага күбөлүк келтиргенден кийин ошол адамдан эмне нерселер талап кылынат, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга күбөлүк келтирүү деген нерсе эмнени билдирет деп айтып, анан ошол күбөлүк келтирүү төрт негизги нерсени камтыйт ичине. Ал биринчиси Аллах субхана тааланын элчиси эмнеге буйруган болсо ошого баш ийиш керек. Экинчиси эмнеден тыйган болсо андан тыйылыш керек. Үчүнчүсү кандай нерселерден кабар берген болсо ошонун баарына ишениш керек. Төртүнчүсү Аллах субхана тааланын элчиси кандай көрсөтүп берсе, Аллах субхана таалага ошондой сыйыныш керек деп кыскача айтып кеткенбиз. Мына ушул негизги нерсе. Анан бушуга байланыштуу биздин шариятыбызда, Куран сүннөттө көптөгөн далилдер келген, сахабалардын сөзүнөн дагы, башка алымдардын дагы сөздөрүнөн дагы. Буларды иншалла ошо кыскача маселе кылып, четинен окуганга аракет кылабыз. Бүгүн Кудайым буйруса ушул төрт негизги маселеге байланыштуу болгон кээ бир аяттарды алабыз. Анткени буга байланыштуу көптөгөн аяттар бар. Өткөн сабакта да айтып кеттик. Имам Ахмад жана башка алымдар айткандай, Куранда 30тан ашык 40ка чукул аят бар. Аллах субхана тааланын элчисине баш ийүүгө буйруган, үндөгөн көптөгөн аяттар бар деген. Анын баарын биз ала албайбыз. Ошолордун кээ бирөөсүн алганга аракет кылабыз. Анткени жанагы жакшы сөз бар го, акылдуу адам ишарат менен түшүнөт дегендей эле. Ошо кээ бир аяттарды окуу менен эле чыныгы мусулманмын деген адам өзүнүн элчисин таанып, жана анын айтканынан чыкпай шариятты карманат. Мына ошол биз айта турган аяттардын эң алгачкысы Аллах субхана таала Куранда айтып атат: "Ва ма арсална мин расул илля лиюта'a бизнилlah". Биз кандай гана пайгамбар жибербейли, аларды ушу элдер аларга баш ийсин деп жибергенбиз Аллах субхана тааланын уруксаты менен деп Алла таала айтып атат. Демек Алла таала бул аятта ачык айтып атат: биздин пайгамбар болуу буга чейинки канчалаган пайгамбарлар болгон, ошонун баарын Аллах субхана таала жибергенде ошо кайсы коомго жиберген болсо, анткени мурунку пайгамбарлар жалпы адамзатына келбей, ар бир коомго келген да. Кандай коомго жиберилген болсо мурунку пайгамбарлар, ошол коомго Алла таала буйруган, ошол жиберилген пайгамбарга баш ийгиле деп. Мына ошол пайгамбарлардын катарында эле биздин акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, аны дагы Алла таала жиберген бардык адамзатына. Ошол себептен Алла таала айтып атат: кандай гана пайгамбар жибербейли, ошо жиберилген пайгамбар ошо баш ийсин, аны ээрчигендер адамдар ошого баш ийсин деп жибергенбиз Алла тааланын уруксаты менен деп Алла таала ачык айкын айтып кетип атат. Андан кийин биз билебиз, көптөгөн адамдар жалпы мусулман баарыбыз эле айтабыз. Мусулмандар мен Алла тааланы сүйөм, анын элчисин сүйөм деп. Анан бул сүйүү жакшы көрүү албетте ар бир мусулманга милдет, бирок мындай нерсе жөн эле сөз менен боло бербейт. Чыныгы сүйүү ошо жүрөк менен болуп, ошо жүрөктөгө болгон сүйүүнүн таасири, белгиси адам баласынын кылган ишинде көрүнүш керек. Ошондо биз билебиз, чыныгы бул адам пайгамбарыбызды сүйөт экен, ээрчийт экен деп. Мына ошого байланыштуу Алла таала мына Куранда ачык эле айтып койгон. Кээ бир ушу пайгамбарыбызды Алла тааланы сүйөм деген адамдарга айтып, мисалы кээ бир адашкан динчилдер болуп атпайбы? Биздин мисалы өзүбүздүн Кудайыбыз бар, мен деле Кудайга сыйынам, Кудайды жакшы көрөм деп, бирок пайгамбарга баш ийбейм. Бул пайгамбар Мухаммад пайгамбар арабтарга эле түшкөн, бизге келген эмес деп. Мына ошон адамдарга Алла таала айтып атат: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттаби'уни юхиббукумуллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим". Айткын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруп атат: "Ин кунтум тухиббуна Аллах", эгерде чыныгы силер Алла тааланы жакшы көргөн болсоңор, анда фаттаби'уна, ана мени ээрчигиле деп айткын. Ошондо силерди Алла таала юхиббукумуллах, ошондо силерди Алла таала жакшы көрөт жана күнөөңөрдү кечирет. Алла таала кечиримдүү, мээримдүү зат деп аятты аяктап атат Алла таала. Мына бул жерде карасаңыздар, Алла таала пайгамбарыбызга буйруп атат. Ошо Алла тааланы сүйөм, Алла тааланы жакшы көрөм деп, бирок пайгамбарга баш ийбей коюу, пайгамбарды
ээрчибей коюу бул туура эмес. Эгерде ким Алла тааланы жакшы көргөн болсо, демек ал пайгамбарын ээрчийт, Алла тааланын буйругун аткарат. Мына ошондойлорго айткан деп атат. Ин кунтум тухиббун Алла. Эгерде Алла тааланы жакшы көргөн болсоңор, анда мени ээрчигиле деп айткан деп атат. Пайгамбарыбыз мына Алланын элчиси да. Анан бизге ошол туура багытты берет. Ошол себептен Алла таала айткан деп атат. Фаттабиуни, мени ээрчигин. Ошондо силерди юхбикум, Алла таала силерди жакшы көрөт деп айткан. Ва яғфир лакум зунубакум, күнөөңөрдү кечирет деп. Демек, ар бир эле Алланы жакшы көрөм, пайгамбарды жакшы көрөм деген адамдын сөзү далилсиз кабыл алына бербейт. Ким айткан болсо, ошону иш жүзүндө далилдеп тастыктап, ошону көрсөтүш керек. Алла таалага баш ийип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шариятын карманыш керек баардык иште. Мени ээрчигиле деген, демек пайгамбарыбыз кандай буйрук берсе ошондо ээрчиш керек. Эмнеден тыйылган болсо тыйылы бериш керек. Кандай кабардан кабар берген болсо ошого ишени бериш керек. Пайгамбарыбыз Алла таала кандай сыйынып көрсөтүп берген болсо ошондой кылып сыйынып ээрчиш керек. Мына көрдүңүздөрбү, мына ушунун баардыгын жана биз айтып кеткен негизги маселелердин ичине камтып кетип атат. Андан кийин Аллах субхана таала дагы бир башка аятта айтып атат. Бул Ахзаб сүрөсүндө келет. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Силер үчүн Алла тааланын элчисинде жакшы үлгү бар. Ниман кан, эгерде ким Алла тааланы үмүт кылып каалаган болсо жана кыямат күнүнү үмүт кылып каалаган адамдар үчүн мына Алла тааланын элчисинде жакшы үлгү бар деп. Демек биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан баардык иштерибизде үлгү алышыбыз керек. Пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүнөн, кылган иштеринен, көрсөтүп берген жолунан, жалпы осуяттарынан, чыгарган өкүмдөрүнөн ушунун баарынан биз үлгү алышыбыз керек. Мына бул аятка жанагы биз айтып аткан 4 нерсе толугу менен кирет. Анткени мунун ичине үлгүнүн ичине Алла тааланын элчисинин буйругу, тыйган нерселери, көрсөтүп кеткен эрежелери, ибадатты кандай аткаруудагы жол жоболору, кабар берген жалпы кабардын баары тең кирет. Мына ушунун баарына тең ишенип биз үлгү алышыбыз керек. Ошол үлгүнү эмне деп атады Аллах субхана? Эгерде силер үчүн ушул Алланын элчиси үлгү бар, ким кааласа деп атат. Ошо акыретти каалаган болсо, Алла тааланы үмүт кылып каалаган болсо, Алла тааланы жакшы көргөн болсо, ээрчиген болсо, мына ошол адам анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды үлгү тұтып карманыш керек баардык иштеринде. Ошондо гана чыныгы мусулман, чыныгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйгөн адам болот. Жана Аллах субхана таала башка аятта айтып атат: "Ва ма юти расула фaqat ата Аллах". Ким пайгамбарга баш ийген болсо, биздин пайгамбар айтып атат, ал акыйкатында Алла таалага баш ийиптир деп атат. Демек, Алла таалага баш ийген адам пайгамбарга баш ийиш керек. Алла таалага баш ийдим деп кой, пайгамбарга баш ийбеген болсо, анда демек ал Алла таалага да пайгамбарга баш ийбеген адам болуп калат. Ким Алла тааланын элчисине баш ийген болсо, демек ал Алла таалага баш ийген болот. Анткени ошо пайгамбарга баш ийгиле, пайгамбар ээрчигиле деп ким буйруп атат? Аллах субхана таала буйруп атат да. Ошондуктан ким Алланын элчисине баш ийген болсо, демек ал Алла тааланы жакшы көрүп, ошого баш ийген болот. Мына бул жерде Аллах субхана таала ачык айкын баяндап кетти. Жана ошондой эле Аллах субхана таала башка аятта айтып атат: "Ва ма кана лимуъминин ва ла муъминатин иза qadallahu ва расулуху амран ай якуна лахумул хиярату мин амрихим". Эгер Алла таала жана анын элчиси бир өкүм чыгарган болсо, эч бир момун адам үчүн, мейли эркекпи же аялбы, ошол өз иштеринде алар үчүн ыктыяр болбойт. Алар эч качан тандоо кылбаш керек деп ушундай маанда Алла таала айтып атат. Демек Аллах субхана таала өзү жана анын элчиси кандай буйрук, кандай өкүм чыгарган болсо, эч бир момун үчүн ошол өкүмдөрдө тандоо болбош керек. Бул мага жагат, бул жакпайт, бул акылыма сыйбайт деген нерсе болбош керек. Момун мусулман эч бир буйрук четке какпастан ошонун баарына баш ийип, ошонун баарын кабыл алат. Мына ушул чыныгы момун мусулмандын баягы милдети. Мына ушуга окшогон дагы бир аят бар. Аллах субхана таала айтып атат ал аятта: "Иннама кана каулул муъминина иза ду'у илаллахи ва расулихи лияхкум байнахум ай якулу сами'на ва атa'на ва улаика хумул муфлихун". Момундардын, мусулмандардын сөзү кандай болуш керек, акыйкатта кандай болуш керек деген мааниде келип атат. Алардын айткан сөзү, кылган иши эгерде төмөнкү азыр биз айта турган иш боло турган болсо, ошо Алла таала чакыруу болгондо, Алла пайгамбарыбызга чакыруу болгондо алар эмне деп айтышат деген мааниде Алла таала айтып атат да, мындай деп: "Иннама кана каулал муъминина иза ду'у илаллахи ва расулихи". Эгерде Аллах субхана момундар, мусулмандар Аллах субхана таалага чакырылса жана анын элчисине чакырылса, лияхкум байнахум, алардын ортосунда өкүм чыгарылсын,
маселелери чечилсин, ар кандай талаш болуп калабы же башка маселе, диний болобу, дүйнө маселе болобу, ошолор чечилсин деп өкүм чыгарыш үчүн чакырылган болсо, момундар Алла Таалага жана элчисинде. Алардын сөзү кандай болуш керек дейт момундардын ошо өкүмгө чакырылган кезде? Ай якулу сами'на ва та'на. Алар бир гана биз уктук, биз баш ийдик деген гана сөздү айтыш керек дейт. Мына чыныгы мусулмандын сыпаты ушундай. Ва улайка хумул муфлихун. Ушундай адамдарды Алла Таала эмне деп айтып кетти? Мына ошолор чыныгы ийгиликке жетишкен адамдар деп атат. Демек, Аллах субхана таала тараптан, анын элчиси тарабынан кандай буйрук келип, ошого момунда чакырылып, мына Алла Тааланын өкүмү бул маселеде мындай экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өкүмү бул маселеде мындай экен, ошого келгиле, ошону карап өкүмүңөрдү чыгарып алгыла, туурасын билип алгыла, туураны алгыла деген кезде момундар эмне деш керек экен? Момундар эч качан кыңк дебестен ай якулу сами'на. Биз уктук ушунун баарын. Алла Таалага болгон чакырууну, анын элчисине болгон чакырууну уктук. Ва та'на. Кандай бизге өкүм чыгарылган болсо, кандай өкүмдү билген болсок, биз ошого баш ийдик деп гана момундар айтыш керек. Мына ошол адамдар чыныгы ийгиликке жеткен адамдар. Демек, мындай ким кылбаса, ким баш ийбесе, демек алар ийгиликке жетпегендер. Мына бул жерде ачык айкын Аллах субхана таала чыныгы момундардын сыпатын айтып кетти. Андан кийин мына биз жашообузда, күнүмдүк жашообузда же болбосо жалпы диний маселеде дегеле же болбосо баардык жалпы жашообузду айтып кетпейли, ар кандай маселелер болот, ар кандай талаш тартыштар болот. Ошондо биз эмне кылышыбыз керек? Биз мусулман болгондон кийин ошо талаш тартышыбызды дин жолу менен, Курандын өкүмдөрү менен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өкүмдөрү менен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү менен чечип алышыбыз керек. Мына бул ушул маселени да Алла Таала баса белгилеп, момундарга буйрук кылып, эреже кылып, Ниса сүрөсүндө айтып кеткен. Ал аятта Алла Таала эмне деп айтып атат? Я айюхаллазина аман атиуллаха ва атиур расула ва улил амри минкум. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khayru wa ahsanu ta'wila. О, иман келтиргендер деп атат Алла Таала. Мына момундарга кайрылып атат. Эгерде ушу чыныгы момун боло турган болсо адамдар, мен имандумун деген адамдар чыныгы момун боло турган болсо, ошолорго Алла Таала кайрылып атат. Ати Аллаху ва ати расул. Алла Таалага баш ийгиле, жана анын элчисине баш ийгиле, жана өзүңөрдөн болгон башчыларга баш ийгиле. Мамлекет башчыны айтып атат. Мусулман болгон мамлекет башчыны жакшы иштерге баш ийгиле деп айтып атат. Бул жерде мына Алла Таала ошо мусулмандардын арасындагы баш болгон адамга дагы баш ийүүнү буйруп атат. Ошо жакшы иштерде, күнөө эмес иштерде. Бул дагы өзүнчө чоң маселе. Мына баш ийүүнү буйруп туруп Алла Таала анан айтып атат: "Фа ин таназa'tum fi shay'in", эгерде кандайдыр бир нерседе талашып калсаңар, маселени чече албай атсаңар, эмне кылгыла дет? Фаруддуху илаллахи ва расул. Ошол маселелерди Алла Таалага жана анын пайгамбарына кайтаргыла деп атат. Алла Таалага кайтарыла дегени Куран китепке кайтарылат. Анткени тафсирчилер, муфассирлер ошол аят тафсирлегенде Алла Таалага дегенде Алла Тааланын китебине да. Анткени бизге китеп түшүрдү да мыйзам, ошого кайтабыз. Пайгамбарга болсо, тирүү көзүндө пайгамбарга кайтышкан сахабалар, андан кийин көз өтүп кеткени пайгамбар калтырып кеткен осуяттарына, мына ошолордун катарына биз осуятына, сүннөтүнө кайтабыз. Фаруддуху илаллахи ва расули ин кунтум ту'минуна биллахи вал йавмил ахир. Эгерде чыныгы Алла Таалага жана кыямат күнүнө иман келтире турган болсоңор, анда ошо нерсени аткарып, талаш тартышыңарды Куран сүннөт менен чечип алгыла деп атат. Залика хайр. Мына ушундай кылышыңар, талаш тартышыңарды Куран сүннөт менен чечип алышыңар, бул жакшы нерселер силер үчүн, өзүңөр үчүн жакшы. Ва ахсан та'вила, ошонун акыбети да, натыйжасы да жакшы болот деп атат. Мына көрдүңүздөрбү, мына бул жерде Алла Таала талаш тартышта кантип чечүүнү бизге үйрөтүп кетти. Эч бир шек күмөнсүз бардык адамдарга түшүнүктүү болду. Куранга жана сүннөткө кайткыла деди. Бул жерде талашып калсаңар, өзүңөрдүн акылыңарга кайткыла, же кадыр баркыңарга кайткыла, же салтыңарга кайткыла, же урууңарга, улутуңарга кайткыла, же маскабаңарга, же салтыңарга, үрп адатыңарга кайткыла деп айткан жок. Бул жерде ошо Алла Тааланын өкүмүнө, Куранга, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, сүннөтүнө кайткыла деп айтты. Мына чыныгы мусулман кандай талаш тартыш болбосун, ошо талаш тартышты чечүүдө дароо ошол эрежеге кайтып, ошо менен чечиш керек. Мына чыныгы мусулмандын белгиси ушул. Ошо талаш тартыш болуп калган убакытта өзү билими жеткен адам болсо, өзү изденип карап, билими жетпей, мүмкүнчүлүк болбой калган болсо, ошо Куран сүннөттү бекем кармап, ошо Куран сүннөттүн негизинде чече турган адамдарга кайрылып, ошолордон билип,
Бул жерде Алла Тааланын өкүмү кандай? Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деп айткан бул маселени кантип чечип берген деп сурап билип алуусу милдет. Ар бир мусулмандын милдети бул. Дүйнөлүк маселе болобу же диний маселе болобу, кандай маселе болбосун, ошонун баарын тең диндин негизинде, диндин эрежесинин негизинде баарын чечип алышыбыз керек. Эгерде биз талаш тартыш болгон убакта Алла Таалага жана элчисине кайтпай турган болсок, анда күнөөкөр адам болобуз. Күнөөкөр да болобуз, маселебиз да чечилбейт. Анан ортобузда ынтымак кетет, чыр чатак чыгат. Мына ошого байланыштуу Алла Таала башка аятта мындай деп ачык айкын белги кылып айтып кетти. Ва атиуллаха ва расулаху. Алла Таалага жана анын элчисине баш ийгиле. Ва ла таназау. Талаш тартышпагыла, бөлүнбөгүлө деп атат. Анын натыйжасы эмне болот? Фатафшалу. Алсырайсыңар, ийгиликсиз болуп каласыңар. Ва тазхаба рихукум. Жана күч кубатыңар кетет, алыңар кетет деп Аллах субхана таала мына баса белгилеп айтып кетти. Көрүңүздөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде биз күч кубатты каалай турган болсок, ийгиликти каалай турган болсок, чындыкты каалай турган болсок, тууралыкты карай турган болсок, анда Алла Тааланын жана элчисине баш ийишибиз керек. Бардык иште. Жана талаш тартышкан болбойт. Талаш тартышып кала турган болсок, жана жогоруда аятта айтылгандай, дароо ошону Курандын негизинде, сүннөттүн негизинде чечкенге аракет кылышыбыз керек. Анткени туура чечим Куран сүннөттө гана болот. Башка нерседе, адамдын ойлоп тапкан нерсесинде, акылында болбойт. Мына туура чечим бар Куран сүннөттө. Ошол себептен Алла Таала айтып кетти. Алла Таалага мына азыркы окуган аятта Алла Таалага жана элчисине баш ийгил, вала таназау. Тартышпагыла, талашпагыла, бөлүнбөгүлө деп. Фатафшалу. Күчүңөр кетет, алсырайсыңар, коркоктоо болосуңар, ва тазхабарихукум. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган баарыбыз тең, ар бир мусулман мейли эркекпи, аялбы, пайгамбарыбызды сүйүү, пайгамбарыбызды ээрчүү деген маселени жакшы түшүнүп, пайгамбарыбызды сүйүүнү жүрөгүбүзгө ошо шарият буйругандай кылып киргизип, ар бир нерсебизде пайгамбарыбызды ээрчип карманышыбыз керек. Жана ошону иш жүзүндө көрсөтө билишибиз керек. Жөн гана тил менен айтып койбостон. Мисалы бир илимдүү келип, бир илимдүү адам же болбосо маселени так билген адам бир адамды көрүп, туура эмес иш кылып аткан же жаңылып аткан адамды көрүп калып, дүйнө маселесинде болобу, диний маселесинде болобу, ошого бунун туура эмес, бул шариятка каршы келет, Алла Таала мындай деген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенде кыңк дебестен аткарыш керек. Мисалы, музыка арам деген болсо, бирөө келип музыка угуп аткан адамдарга, же аял заты хижаб кийбей, денеси жаппай жүргөн болсо, денеңди жабыш керек, бул Алла Тааланын буйругу, пайгамбарыбыз дагы буйруган айтып кеткен деп айта турган болсо, көрө албастык кылба, уурдаба, жалган айтпа. Анткени Алла Таала мындай деген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенде, ошону текебирленбестен, боюн көтөрбөстөн дароо кабыл алып, ошого моюнсунуп баш ийип, туура эмес нерсени таштап, туураны карманып кетиш керек. Анткени мына Алла Таала башка аятта айтып атат: "Ва ма атакумур расулу фахудуху ва ма нахакум анху фантаху." Алла Тааланын элчиси силерге эмнени алып келген болсо, ошону алгыла, эмнеден кайтарып тыйган болсо, аны таштагыла деп атат. Мына көрүңүздөр, урматтуу мусулмандар, мына ушуга окшогон көптөгөн аяттар бар. Ушунун баары тең жана биз айтып аткан 4 негиздүү нерсени ичине камтып кетет. Ошол себептен мына ушул нерселерди окуп айтып бергенге аракет кылып атабыз. Анткени ар бир мусулман ислам динин карманып, ошо ислам динин карманууда, түшүнүүдө пайгамбарыбызды ээрчүү ошол адам үчүн милдет болот. Эгерде пайгамбарыбызды ээрчибей, пайгамбарыбыздын жол жобосун эреже кылып карманбай, динди кармайм дей турган болсо, ал жалганчы жана сөзсүз түрдө адашат ал адам. Мына мунун белгилери иншалла жанагы айтып кетпедикпи? Алла Тааланын элчисине күбөлүк берүүнүн негизги талаптарынын бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткендей ибадат кылуу деп. Мына буга да өзүнчө токтолобуз. Мына ошо мисалдар менен. Мында ошондо көбүрөөк ачык айкын билинет иншалла. Мына ошо бүгүнкү сабагыбыз ошо кээ бир кыскача аяттарга байланыштуу болду. Пайгамбарыбызга баш ийүү жөнүндө, пайгамбарыбыз эмнеден тыйса тыйылуу жөнүндө. Кийинки сабагыбызда иншалла ушул сабагыбыз болай эле. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн осуяттарында, өзүнүн калтырып кеткен сүннөтүндө кандай келген ушул нерсе? Жалпы жонунан ошо пайгамбарыбызга баш ийүү кандай болуш керек? Кандай осуяттарды айтып кеткен? Мына ошого токтолмокчубуз. Алла субхана таала ийгилик берсин. Жана чыныгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн карманган жана ошого толук амал кылган мусулмандардан кылсын. Аллахумма салли ва саллим аля абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.